Бул жерде бир ондук бөлчөк берилген. 905,1074. Бул сан кандай чоңдуктагы цифралардан куралганын билүү үчүн аны разряддык кошулуучулар түрүндө жазып көрсөтсөк болот. Мисалы алгач бул жерде ар бир сандын разряддык аталышын байкап алалы. Алгач биз бирдиктен баштайбыз. Бирдик бул 5. 5 бирдик. Же болбосо 1 дик деп дагы кыска түрдө жазып көрсөтсөк болот. Анда кийинки санды карайбыз. Бул ондук. Ондук. Аны биз ондук деп жазып көрсөтсөк болот. Ал эми бизде эң чоң разряддагы сан бул жүздүк. Жүздүк. Аны биз кыска түрдө жүздүк деп жазып көрсөтсөк болот. Бирдиктен кичине болгон сандарды карайбыз. Алардын разряддык аталышын атайбыз. Бирдиктен кийинки сандын разряддык аталышы ондук үлүш. Аны биз бирдиктен 10 эсе кичине сан же болбосо бул сан 10дон 1 бөлүктү түзөт деп жазып көрсөтсөк болот. Кийинки сандын разряддык аталышын карайбыз. Бул болсо жүздүк. Жүздүк үлүштү түшүндүрөт. А бул сан болсо 100дөн 1 бөлүк дегенге барабар. Акыркы разряддагы саныбыз бул миңдик үлүш. Миңдик үлүш. Ал миңден 1 дегенди түшүндүрөт. Демек биз ар бир сандын чоңдугуна жараша бул жерде аталыштарын жазып алдык. Демек аларды разряддык кошулуучулар түрүндө жазып баштайлы. Эң чоң разряддагы саныбыз бул жүздүк. Жүздүгүбүз бул жерде 9. Демек ал 900гө барабар. Же болбосо биз аны жүздүктөн 9. Демек 9ду жүздүккө көбөйтсө, ал 900гө барабар. Бул жерде сандар бир эле маанини түшүндүрүп жатат. Анда кийинки разряддагы санды жазабыз. Анда кошо коюп алабыз. Кийинки разряддагы саныбыз бул ондук. Ондугубуз бул жерде 0 берилген. Бир санга 0ду кошуу ал сандын маанисин өзгөртпөйт. Демек 0ду жазуунун кажети жок. Кийинки разряддагы саныбыз бул бирдик. Бирдигибиз 5. Демек 900гө кошуубуз керек 5ти. 5 бул бир нерседен бешөө дегенди түшүндүрөт. Демек 5ти 1ге көбөйтүү керек. Бирдиктен бешөө. Кийинки разряддагы санды карайбыз. Кийинки разряддагы саныбыз ондук үлүш 0 болгондугу үчүн биз аны жазбасак дагы болот. Кийинки разрядыбыз ал жүздүк үлүш. Жүздүк үлүшүбүз 7. Ал бир сандын 100дөн 1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт болчу. Анда жүздүк үлүштү биз 100дөн 7 деп жазып алабыз. Же болбосо бул сан 7 көбөйтүү 100дөн 1ге барабар. Бул экөө бир эле маанини берет. Анда биз акыркы разряддагы саныбызды карайбыз. Ал миңдик үлүш. Миңдик үлүштөн 4. Же болбосо 4түн миңден 1 бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Демек 4тү бөлүүбүз керек 1000ге. 4түн миңден 1 бөлүгү. Анда аны миңден 4 деп. Же болбосо 4 көбөйтүү миңден 1 деп жазып алсак болот. Бул ондук бөлчөктү түзүүдө кандай чоңдуктагы сандардын колдонулганын байкап алдык. Демек бул сандардын суммасы бизге кайра 905,1074 санын берет.